Эфирде жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программасы. Студияда Нуржанат Жакшылыков. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербинин кабыл алынгандыгына 29 жыл болду. Буга байланыштуу Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жалпы кыргызстандыктарды мамлекеттик гербтин кабыл алынган күнү менен куттуктады. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербинин кабыл алынгандыгына 29 жылдын 100 болуп олтурат. Мамлекеттик символдордун бири болгон гербибиздин кабыл алынган күнү менен жалпы мекендештеримди чын дилимден куттуктайм. Герб бүтүндөй бир өлкөнүн өзгөчө белгиси, өз алдынча мамлекет экендигин ырастаган негизги атрибуттардын бири. Эчен кылымдарды башынан кечирген, улуу элибиздин өзүнө тиешелүү эн тамгалары, белгилери болгон. Аны менен кат кабарларына мөөр басып, элдүүлүгүн билдирип турган. Ошону менен катар байыркы мезгилдерде эн тамга, асаба байрактарга да түшүрүлгөн. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин өз атрибуттарын, желегин, гимнин жаңылап, ал эми мамлекеттик гербин 2 жылдан кийин кабыл алган. Ал кыргыз мамлекетинин эн тамгасы болгон гербтин мамлекетибиз даана таанылгандай кылып иштеп чыгуу зарылдыгынан улам созулган. Чындыгында эле ак түз менен кырбууланган көк алкактын ортосунда ысык көлүбүз чалкып турса, ак калпагыбыздын түс бөлүн берген ак чокулуу алатоодон күн нурлары чачып тийип турат. Алдында Манас атабыздын ак шумкары канатын жайып, эли жерибизди коргоп тургандай элес калтырат. Бул белгилерди тегеректей, бир чети өлкөбүздүн булуң бурчундагы молчулуктун символу катары пахта менен буудайдын сабы тартылганы өзүнчө бир керемет. Кыргызстандын негизги өзгөчөлүктөрү ыгы менен камтылган бул композицияны Кыргыз Республикасы деген жазуунун курчап турушу дагы ынтымакты, биримдикти чагылдырып турат. Урматтуу мекендештер, кадырлуу калайык калк. Кызыл желегибиз алга сүрөгөн намысыбыз болуп, гимнибизде Айкөл Манастын духу жаңырып турса, аскарлуу ала тообузду, көгүрим көлүбүздү калкалап турган ак шумкарлуу гербибиз Кыргыз деген мамлекетти дүйнөгө таанытып турган эн тамгабыз экенине ар убак сыймыктанышыбыз кажет. Арине, сыймык менен кошо мамлекеттик белгилерибизди арнабыз, ариетибиз менен катар коюп, бийик тута билели. Мамлекеттик гербибиз алыс жакында жүргөн ар бир кыргызстандык атуулдун бой тумары болсун. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарууда. 2022 жылы ички дүң продукциянын көлөмү 919 миллиард сомдон ашуун болгондугун билдирди. Бул тууралуу Акылбек Жапаров Министрлер кабинетинин 2023 жылдагы алгачкы жыйынында билдирди. Өлкөнүн консолидацияланган бюджети 438,1 миллиард сомду түздү. Консолидацияланган бюджеттин ресурстук бөлүгү 2 жылда 190 миллиард 600 миллион сомго, же 177%га өстү. Келерки жылы аны 503 миллиард сомго жеткирүү пландалууда деп белгиледи Министрлер кабинетинин төрагасы. Биз сиздер менен чогуу ички дүң продукциянын формуласы боюнча сиздерге айтып коеюн, өзүбүздүн киреше менен расходторубузду көбөйтүшүбүз керек эле. Биз ал милдетти аткара алдык. Мына эмдиги жылы 503 миллиард сомго чыгарып атабыз. 247 миллиард менен консолидированный бюджетти 2020 жылы биз кабыл алганбыз. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич бийликке келгенде. Эмдиги жылы мына биз эми 503,4 миллиард сомго чыгабыз деп жатабыз, же экесе көп өзүбүздүн кирешебиз менен чыгашабызды көбөйтүп. Бул классикалык түрдө илим боюнча дагы туура жолго түштүк. Ошону менен бирге биз элдин дагы жашоо турмушун оңдош үчүн зарплата, пенсия, пособияларды көбөйттүк. Өсүү темпин кармап туруу үчүн түз инвестицияны жана таза экспорттун көлөмүн көбөйтүү керек. Бул эки милдетке өзгөчө маани берилет. Быйыл экономиканын реалдуу секторун өнүктүрүүгө жана колдоого 20дан 50 миллиард сомго чейин багытталат. Быйыл экономикага биз 20 миллиардтан 50 миллиард сомго чейин экономикага, реалдык секторго салайлы деп атабыз. Бул кайра иштеп кете турган энергиялар, возобновляемый источники энергии, ошо жака көбүрөөк көңүл бурабыз. Айыл чарбасында сактоого жана сатканга шарттардын баарын түзүп беребиз. Былтыркыдай эле ирригация менен үйрөнгө алдын ала жардам беришибиз керек. Аскарбек Сапарбекович, январь-февральда ошонун баарын бүтүрүшүңүздөр керек. Ирригацияга 1 миллиардка техника алып беребиз дегенбиз. Аны аягына чыгарышыңыздар керек.
Министерство транспорта, сиз битумду бүтүрүшүңүз керек. Мына эмгиче контрактыңыз жок. Анан техниканы. Дагы 2 миллиард сомго техниканы алып, мына жолдун көлөмүн былтыркыга караганда натуралдык көрсөткүчтөрдү дагы, анан калган көрсөткүчтөрдү дагы сиз астыга жылдырып кетишиңиздер керек. Бирок мындан ары ушу өзүбүздүн өсүү темпти сактап калыш үчүн, урматтуу коллегалар, бизге эми түз инвестициянын көлөмдөрүн көбөйтүшүбүз керек. Жана таза экспортты көбөйтүшүбүз керек. Мына ушу 2 нерсе менен быйыл абдан катуу алек болобуз. Министрлер кабинетинин төрагасы кошумчалагандай, саламаттык сактоо министрлиги милдеттүү медициналык камсыздандыруу тармагын реформалоо боюнча ишти күчөтүшү керек. Ошондой эле социалдык фондуна бир катар реформаларды жүргүзүү зарыл. Быйыл реформалар боюнча здравоохраненияда фонд обязательного медстрахования иштеш керек. Бул боюнча биз Гүлнара Маришина менен бир топ пландардын баарын жазадык. Эдил Жолдубаевич, муну колго алыңыз, муну карашыңыздар керек. Социалдык фонд боюнча бир топ реформалар астыда күтүп атат. Муну ишке киргизебиз. Билим берүү министрлиги так ушу реформалардын аягына чыгарып, жана 5 вузду биздин 12 жылга өтүп аткан реформаларыбызды билим берүү тармагындагы школдорубуздун сапатын эми көтөрүшүңүздөр керек да. Медик менен мугалимдердин калган структуралардыкында кичине кечирээк болсо зарплаталарын көтөрдүк. Мындан ары Адылбек Алешевич ар бирине биз баа беришибиз керек. Канчалык эффективдүү түрдө ар бир адам иштеп атат. Ар бир сом кантип сарпталып атат. Ошонун баарын сиз тыкыр эмеге көзөмөлгө алышыңыздар керек. Кеңешменин жыйынтыгында билим берүү жана илим министрлиги өлкөнүн билим берүү мекемелеринде сапатты жогорулатуу боюнча иш алып баруусу зарыл экендиги айтылды. Муну менен бирге министрлерден баштап аймактагы айыл өкмөттөрүнүн 1 жыл ичинде аткарылган иштерине анализ жасалып, баа берилери баса белгиленди. Талас милициясында жаңы жетекчи. Жыл жыйынтыгын чыгаруу менен бирге Талас облустук ички иштер башкармалыгына жаңы дайындоо болду. Эми башкармалыкты Азамат Токтоналиев жетектейт. Буйрук менен башкармалыктын курамын ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосунов тааныштырды. Белгилүү болгондой, буга чейин Талас милициясын Марлис Асанов жетектеп келген. Министрдин буйругуна ылайык эми ал Ош шаардык ички иштер башкармалыгын жетектейт. Муну менен бирге Талас облустук ички иштер башкармалыгында жыл жыйынтыгы чыгарылып, мыкты милиция кызматкерлерине сыйлыктар тапшырылды. Асанов Марлис Сурапбекович Талас облустук ички иштер башкармалыгын 2 жылдан ашык убакыт жетектеди. Бул убакыт аралыгында коомдук тартипти камсыздоо, кылмыштуулук менен күрөшүү жана анын бетин ачуу багытында бир топ иштер аткарылды. Марлис Асанов эми шаардык ички иштер башкармалыгын жетектейт. Ош шаары бул экинчи борбор. Ал жерде калктын саны дагы өзүңүздөр билгендей 600 миңден кем эмес. Ошол себептен ал жакка барып дагы жумушту күчөтүү максатында жөнөтүп атабыз. Бул жакка дагы Марлис Сурапбековичтин тажрыйбасын өзүңүздөр билесиңер, мынакей 2 жылга жакын убакытта чогуу иштештиңер. Ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосунов облустук ички иштер башкармалыгына дайындалган жаңы жетекчи менен тааныштырды. Милициянын полковниги Азамат Токтоналиев буга чейин Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенип келген. Милициянын полковниги Токтоналиев Азамат Бейшенбекович Талас областык ички иштер башкармалыгынын начальнигин милдетин акыбал аткаруучу болуп дайындалган. Жөнөкөй кызматкерден баштап туруп башкармалык жетекчисине жеткен, өзүнүн тажрыйбасы мол. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жаңы дайындалган башчысы Азамат Токтоналиев өздүк курамы менен таанышып, коомдук коопсуздукту сактоо, кылмыштуулук менен күрөшүү багытында биргелешип иш алып барууга чакырды. Бардык жагынан иш аракетибизди толук кандуу элге кызмат кылабыз деп ишендирип кетем. Урматтуу ардагерлер, сиздер менен да жакшы каалоо тилектерди айттыңыздар. Буйруса чогуу иштешебиз, сиздердин үлгүңүздөрдү алабыз. Башыңыздан ушунча жыл иштеп башыңыздан өткөн практика жүзүндө өткөн эмелерди, үлгүлөрдү алып, чогуу бирге иштешебиз деген ой тилектемин. Жаңы жетекчи тааныштырылгандан кийин башкармалыктын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы чыгарылып, алдыңкы кызматкерлерге сыйлыктар тапшырылды.
2019 жылдан бери ушу Бакай Ата райондук иштер бөлүмүнүн Баңгизаттын мыйзам түзүүчүлүк аш көрүш кызматында улуу ыйгар мукты опер кызматкер болуп эмгектенем бүгүнкү күнгө чейин. 2022 жылдын жыйынтыгы менен жакшы ийгиликтер болду бизде район аймагында. Биздин аймакта, район аймагында Баңгизаттын ушу кара курай өсүмдүгү көп, жапайы көп биздин район аймагында. Ээн далаларда район аймагында ушу август айында өртөө жолу менен бир жолу өртөп жок кылдык, уничтожение кылып Миңбулак айдында. Экстремизм багыты боюнча Манас району ички иштер бөлүмүндө бир жаран каттоодо турчу. Азыркы күндө анын үйүнө тинтүү жүргүзүп 2022 жылдын ичинде июнь айында сотко кетилген, азыркы күндө камакта. Жылдын жыйынтыгы менен результат бергенине байланыштуу сыйланып атабыз. Жетекчиликке рахмат, ушинтип ишибизди баалап көрсөткөн үчүн. Иш чарага милициянын ардагерлери да катышып, жаңы дайындалган жетекчилердин ишине ийгиликтерди. Ал эми милициянын катарында иштеп жаткан тартип сакчыларын өз милдетин так жана татыктуу алып барууга чакырышты. Милиция солдаттарда каяка жумшаса, ошол жака барып кызмат өтө берет. Мурдагы начальник Ошко кетти, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын начальниги болуп кетти. Абдан жакшы деди. Жанагы ат качырбас Бозайгы деген бир кыргызда жакшы макалы бар, ошондой болуп өздүк курамга аябай камкордук көрдү. Жакшынакай моралдык, психологиялык абалда абдан бир чыңдап жакшы жетишкендерге жетти десем жаңылышпаймын. Талас облустук ички иштер башкармалыгы 2022 жылды жакшы ийгиликтер менен жыйынтыктады. Аяктаган жылда кылмыштын бетин ачуу жана анын алдын алууда алдыңкы көрсөткүчкө ээ болгон. Ал эми санариптештирүү жана калкка кызмат көрсөтүүнүн жакшыртуу багытында алгылыктуу аракеттерге жетишилген. Атай кетсек, кылмыштардын бир топ саны азайды, кылмыштын бетин ачуу пайызы дагы жогорулады. Көптөгөн ийгиликтерге жетиштик, кылмыштын алдын алуу багытында дагы көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Андан тышкары материалдык техникалык базабыз чыңалды. Ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосунов милиция кызматкерлеринин айлык маянасы бир топ эсе жогорулагандыгын айтып, бул дагы өз кезегинде тартип сакчылары өз ишин так жана сапаттуу аткарууга милдеттендирээрин белгиледи. Ар бир кайрылуу кароосуз калбасын. Ар бир жетекчи, район жетекчиси ар бир ошол кайрылуу боюнча иштесин. Жабыркагандар кайрылат. Алар кылмыштуулуктан жабыркап келе жатса, андан тышкары биздин кызматкерлер тарабынан да орой мамиле болсо, кыргызда айтып атат да, өлгөн үстүнө көмгөн деп, таптакыр ич атышат. Ошон үчүн баарыңыздар кайрылып кетем. Келген жарандарга, арыз менен келген, арыз муун менен келген жарандарга жакшы мамиле кылыш керек. Жок дегенде баягы жылуу сөз жылан ийинен чыгарат деп бекер айтпайт да, жылуу сөз айтсаңыздар дагы ошол да бир топ жардам болот ошолорго. Ошол эле учурда милиция карапайым элге жакын болуп, алардын ишенимине ээ болуу маанилүү экендигин да кошумчалады. Рахат Бейшелиева, Чыңгыз Бокошев, Урмат Догдурбек уулу, Талас шаары. Жогорку кеңеш мас абалындагы айдоочуларды күбөлүктөн ажыратуу боюнча мыйзам кабыл алды. Эми ичимдик ичип автоону айдагандарга айып салынбайт. Анын ордуна айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Мындан тышкары дагы жол эрежелери боюнча айып пулдарды көтөрүү сунушталды. Президенттин кароосуна сунушталган мыйзамдын жол кырсыктарын алдын алууга канчалык жардам берет? Темага кабарчыбыз Кайрылган. Таласта өткөн жылы мас абалдагы айдоочулар катышкан 24 жол кырсыгы катталган. Алар жол эрежесин одону бузуп, кооптуу абал жараткан. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн билдирүүсү боюнча 2022 жылда облус аймагында жалпы 144 жол кырсыгы катталган. Анын ичинен 22 адам каза тапкан, 259 жаран денесинен ар кандай жаракат алып ооруканаларга түшкөн. 144 жол кырсыгынын ичинен 24 айдоочусу мас абалында болуп жол кырсыгын жасаган. Спирт ичимдигин ичип алып рульга олтургандарга 17.500 сом айыппул салынып келген. Эгер акча төлөбөсө 30-40 сааттык коомдук иштерди жасоого тартылат. Айдоочу бир жыл ичинде рульга ичип алып экинчи ирет олтуруп кармалса 20 000 сом айып салынат жана 40 сааттык коомдук иштерди аткарууга мажбур болот. Транспорт каражатын спирт ичимдигин ичип алып башкарууга тыюу салынат. Жол кыймылынын эрежелери боюнча. Эгерде спирт ичимдигин ичип алып автоунаа башкара турган болсо, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 193 беренесинин 1 бөлүмү менен айыппул салынат. Ал айыппул жеке адамдар үчүн 17.500 сом, же болбосо коомдук жумуштарга
тартылат. Эми бул мыйзам өзгөртүлдү. Мындан ары мас абалында унаа айдагандарга карата жаза күчөтүлүп, аларды айдоочулук күбөлүктөн ажыратуу сунушталууда. Ичимдик ичип автоунаа айдагандарга айып салынбайт. Анын ордуна айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Алгачкы ирет кармалганда 1 жылга, дагы кайтабанса 3 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажырайт. Ошону коркутпаса акчасын төлөп эле айдап атпайбы? Анын мисалы бирөө акча эметип оозуна арак куйган жок. Адам ар кимдин өзүнүн акылы бар. Ошол акылы болуп туруп деле ошондой ишке барышып атат да. Ошол ишке баргандарды ушундай жазага тартса болот. Ичип алып урулга отурган бул туура эмес, эң негизгиси. Бул адамдын өмүрүнө да коркунуч келтирет, өзүнө дагы, техникасына дагы. Мен оюмча ушу лешон кылып ажыраткан туура деп колдойм мен. Ичпеш керек урулга отургандан кийин. Ой, ар кандай да болот, ал мен баарына баары бир дегенсип кете берет ичип алгандан кийин. Негизи урулга отурганда ичпей эле койгону мен штраф жана лешон кылып атканды мен кошулам туура. Мас абалында болгондон кийин ал нерсе адамдын ичиндеги нерсени ойнотуп, газды да тээп жибериши мүмкүн. Ар кандай учурлар болуп калышы мүмкүн да, ошон үчүн мен бул эмени колдойт элем. Көлүгүнөн ажыратып койсо анан кийин эсинде калбаса бул 17,5 миң сом дегенде энди акча менен чыгып кетиши мүмкүн. Бирок энди көлүктү жанагынтип ажыратып койгонго мен оң эле көз караштамын. Мындан тышкары мыйзамда кээ бир айып пулдардын суммасын жогорулатуу да каралган. Белгиленген ылдамдык нормадан саатына 40-60 чакырымга катуу айдаса 5500 сомдун ордуна 7,5 миң сом. 60-тан ашырса 7,5 миң сомдун ордуна 15 миң сом айып пул салынат. Ал эми каршы тилкеменен айдагандарга дагы 15 миң сом айып пул салуу сунушталууда. Салынган айып пулдарды 70% жеңилдик менен төлөө мөөнөтү 15 күндөн 1 айга узартылат. Эгер жол эрежесин кайталап бузса, кайра экзамен тапшырып, айдоочулук күбөлүгүн кайталап алууга жөнөтүлөт. Ошондой эле автоунаага, этикага туура келбеген жазууларды, чакырыктарды жана сүрөттөрдү жабыштырып алса, 5,5 миң сом айып салынат. Белгилей кетсек, парламентте 3 окуудан өткөн бул мыйзам эми президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары. Окуучулардын кышкы эс алуусу аяктады. 16 январдан баштап мектептерде билим берүү башталат. Буга байланыштуу бардык мектептер даярдыкта. Негизги талап учурдагы кыштын ызгарын эске алып, мектеп имараттары, класстык бөлмөлөр жылуу болушу керек. Талас шаары боюнча 9 мектеп, 10 балабакча бар. Алардын ичинен 2 балабакча, 1 мектеп көмүр менен, калганы электр энергиясы аркылуу жылытылат. Учурдагы суукка билим берүү мекемелеринде даярдык кандай? Бул туурасында кийинки материалда сөз болот. Курманбек Шайымкулов Талас шаарындагы номер 18 Найдим апа балдар бакчасынын отканасында иштейт. Жумуш таңкы 6-да башталат. Ызгардуу суукта күнүнө 200 килограммга чейин көмүр жагууга туура келүүдө дейт. Мекеме боюнча 200 килограмм жагабыз күн суукта күнүнө. Былтыркы жылдары аборатор коюп отурчуктар. Быйыл койдурган жок аборатор. Жалаң үч менен жатыр. Бузда кичине тийбейт. Азыр мына саат 6-га чейин жагам. 6-да өчөт 10-га чейин. Ондан эртең саат 8-де жагат. Таңкы 8-ден 10-га чейин өчөт кайра. Анан ондан баштап кайра жагабыз. Балабакчалар 9 январдан баштап иштей баштаган. Учурдагы суукка байланыштуу салыштырмалуу балдар азыраак келүүдө. Бирок тарбиячылар талапка ылайык билим берүүнү улантууда. Бакчалардын ичинде жылуулук 20-25 градуста сакталууда. Ал эми мектептерде билим берүү 16 январдан башталат. Буга байланыштуу учурдагы кыштын ызгары эске алынып, имаратты жылытуу жагдайы каралууда. Алсак жылытуу системалардын иштеши, көмүр отунун кору көзөмөлдө. Бул маселелердин бардыгы алдын ала каралып, өз деңгээлинде чечилген. Андыктан бүгүнкү күндө Талас шаарындагы мектептер билим берүүгө даяр. 16 январда буйруса окуу башталат, 3-ширикте баштайбыз. Буйруса балдар жакшы дем күч менен келип, жакшы окууга катышып берет деген чоң ишеничибиз бар. Мектеп окууга даяр. Азыр каникул убагы болуп атат, ошон үчүн биз отопленияны, электроэнергияны үнөмдөп жатабыз. График бар, график боюнча жагабыз. Ызгар суукка туруштук берип атат буйруса. Качыгарлар күн-түн мектепте ар бир батареяны карашып,
контролго алышып. Талаш шаарында жалгыз номер 3 Камалбек Дарданов атындагы мектеп гимназиясы көмүр менен жылытылат. Калган 8 мектеп электр энергиясына өткөрүлгөн. Күз айында аталган мектепке 150 тонна көмүр түшүрүлгөн. Учурда көмүрдүн кору кыш аяктаганга чейин жетиштүү. Олуттуу маселе деле жок, себеби мектеп толугу менен кыштан аман эсен чыгат. Эгер кокустан бир авариялык кырдаал жаралса, анда дароо бул мектеп администрациясы Гараного Талаш шаардык райондук билим берүү бөлүмүнө кабарлап, 2 сааттын ичинде бай электр жылытууга өтүп кетет. Ошондой резервдик шартыбыз бар. Калган мектептердин баардыгы электрдик жылытууда, ошондуктан баардыгы жылуу кармалат. Азыркы учурда баягы мал менен өчүрүп, экономдоо максатында кайра күйгүзүп, баардыгы контролдо турат. Буюрса бизде көмүрдүн кору жетиштүү, электрдик жылытуулардын баардыгына текшерилип өткөн, ошондуктан маселе жаралбайт, окууга даярбыз. 16 январда башталчу окууга Талаш шаарындагы бардык мектептер толугу менен даяр. Имараттарды жылытуу жагынан көйгөй жаралбайт. Билим берүү үзгүлтүккө учурабайт деп билдиришет шаар жетекчилиги. Чолпон Сабитова, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары. Жогорку билим алуу мүмкүнчүлүгү кеңейтилди. Эми жогорку билим алууну пландап, бирок ар кандай себептер менен окууга тапшыра албай калган абитуриенттер кышында жогорку окуу жайына тапшыруу мүмкүнчүлүгүн алат. Мындай жаңы тартип жогорку билим алууну каалагандардын убактысын үнөмдөө үчүн киргизилди. Талас мамлекеттик университетинде кышкы кабыл алуу кандай тартипте жүрүп жатат? Жана анын айырмачылыгы кандай? Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Жогорку окуу жайларына кышкы кабыл алууланууда. Ар кандай себептер менен жайында жогорку окуу жайга тапшыра албай же жалпы республикалык тестирлөөдөн аз балл алып калган абитуриенттер 1 жыл күтпөй кышында окууга тапшыра алышат. Ал үчүн республикалык тестирлөөнү 1 жылда 2 ирет өткөрүү чечими кабыл алынган. Кышкы кабыл алуу Талас мамлекеттик университетине дагы жүргүзүлүп жатат. 26 декабрдан ушул күнгө чейин 15 абитуриент аталган окуу жайга студент болууга документтерин тапшырган. Кабыл алуу онлайн түрүндө болууда. Жалпы республикалык тестирлөөдөн өтүп 110 балдан жогору болгон балыңыздар болсо, келип Талас мамлекеттик университетке тапшырсаңыздар болот. Онлайн түрдө. Ал үчүн сиздер Google-га кирип 2020edu.gov деген сайтты терип аласыздар. Ал жерден регистрация аласыздар. Негизги документтер, сертификат керек сиздерге, аттестат керек, анан кийин паспортуңуздар негизги үлгүсү керек да. Аларды дагы сүрөткө тартып жибересиздер. Кышкы кабыл алуу бюджеттик эмес, контракттык негизде окууга өтүүгө багытталган. Анткени бюджеттик орундар жайында толгон. Кышкы кабыл алуу 4 тур менен өтүп, 28 январда аяктайт. Босого балл 110 балдан жогору болушу шарт. Абитуриенттер күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүнө тапшыра алат. Күндүзгү бөлүмдүн контрагы Талас мамлекеттик университетинде 29900 сом, ал эми сырттан окуу 1 жылга 28300 сомду түзөт. Жайкы кабыл алуудан калып калган ваканттык орундарга биз кайра жарыяладык. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө кышкы кабыл алуу жүрүп атат да. Жалпы республикалык тести бар, босого баллы туура келген, жана эч жерде азыркы учурда окуп жатпаган, бирок жайында тапшыра албай калган жарандар болсо, келип тапшырса болот. Окуусу булардыкы эгерде группа комплектование болсо, өзүнчө группа болуп окуусун уланта берет. Талас мамлекеттик университетинде жалпы 3000ден ашык студент билим алат. Алардын 200дөн ашыгы бюджеттик негизде, калганы контракттык келишим менен окуйт. Эң жогору контракт магистратура бөлүмүндө 1 жылга 38000 сом. Эми жакында окуу жай журналистика адистиги боюнча окутууга аракеттерди көрүүдө. Кыргыз тили адистиги боюнча, анан кийин тарых адистиги боюнча ошо магистратура жаңы адистик ачылды. Педагогиканы болсо мурунку окуу жылдарында ачканбыз. Ошондо 3 багыт боюнча бүгүнкү күндө магистранттар даярдалып атат. Бүгүнкү күндө жаңы адистиктерди ачуу боюнча дагы лицензиялык документтер даярдалып атат. Бул ошол музыкалык билим берүү, журналистика багыты боюнча дагы ошол жаңы адистиктерди ачуу боюнча.
Окууга кабыл алынган студенттер кышкы каникулдан кийин окуп баштайт. Күздөн баштап окугандарга кошулбайт. Өзүнчө жеке график түзүлөт жана окуу жылы 6 айга кеч аяктайт. Бирок жарым жыл убактыларын уттурушпайт. Мындай механизм жайында окууга өтө албай калгандардын убактысын үнөмдөп, 1 жылда 2 ирет мүмкүнчүлүк берүү үчүн киргизилди. Бул жолу 49 жогорку окуу жайдагы контракттык бош орундарга абитуриенттер кабыл алынат. Белгилей кетсек, кабыл алуу жүргүзүп жаткан окуу жайларын жана андагы факультеттердин тизмеси менен Билим берүү министрлигинин сайтынан таанышууга болот. Нурсултан Курманбеков, Мелис Элебесов, Талас шаары. Ал эми азыр аяктап бараткан аптада болуп өткөн окуяларды камтыган апта хроникасы менен таанышып алыңыздар. 9 январ дүйшөмбү. Бул күнү Талас облустук өзгөчө кырдаалар башкармалыгы аба ырайы кескин өзгөрүп, түнкүсүн 25 градуска чейин ызгардуу суук катталарын эскертти. Буга байланыштуу облус тургундарын катуу суукта коопсуздук эрежелерин туура сактоого чакырды. Айрыкча жолдорго муз тоңуп, тайгалак болоорун эскерткен жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу бөлүмүнүн кызматкерлери ызгардуу суукта алыскы жолго чыгууда айдоочулардан даярдык көрүүнү суранды. Ызгардуу суук коммуналдык кызматтардын, ошондой эле энергетика, жылуулук тармактарынын ишин кыйындатып, оорчулук жаратты. Ал арада энергетиктер электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу жагдайын билдирди. 10 январ шейшемби. Бул күнү монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Талас облустук бөлүмүнүн кызматкерлери Талас шаарындагы ири соода түйүндөрүндө болуп, азык-түлүктүн бааларына мониторинг жүргүзүштү. Белгилүү болгондой, интернет айрыңында жаңы жылдан кийин ун азыктарына болгон баалар көтөрүлөрү тууралуу маалымат тарап, ашыгы менен азык камдагандар болгон. Бирок Талас шаарындагы азык-түлүктөргө баанын кымбаттаганы байкалган эмес. Атамекендик өндүрүштөгү Кайыңды кант заводунан өндүрүлгөн кумшекердин килограммы 85 сомдон сатылууда. Өсүмдүк майларына, ун азыктарына болгон баа туруктуу бойдон сакталууда. Социалдык жактан маанилүү болгон азык-түлүктүн баасына монополияга каршы жөнгө салуу кызматы көзөмөл кылып, мониторинг жүргүзүлөт. 11 январ шаршемби. Бул күнү Талас шаардык мэриясынын, ошондой эле Талас райондор аралык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын, ички иштер бөлүмүнүн өкүлдөрү мигрант үй-бүлөлөрдүн абалынан кабар алышты. Белгилүү болгондой, президент Садыр Жапаров миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Мамлекет башчысынын жарлыгын ишке ашыруунун алкагында мигранттардын үй-бүлөлөрүнүн кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоо иш-чаралары аймактарда колго алынууда. Статистикалык маалыматтарга таянсак, Талас шаарында 872 мигрант үй-бүлө катталган. Алардын ичинен 785 үй-бүлө тышкы миграцияда. Муну менен бирге тобокел тобуна кирген үй-бүлөлөр дагы бар. Алардагы абалга Талас шаардык мэриясы, социалдык камсыздоо башкармалыгы байкоо салып турушат. 12 январ бейшемби. Бул күнү Талас шаарында мугалимдердин январ кеңешмеси өттү. Кеңешмеде быйылкы жылга карата окуу пландары, предметтик олимпиадага, жалпы республикалык тестирлөөгө жана PISA эл аралык баалоо программасына даярдык көрүү боюнча маселелер каралды. Мындан тышкары мугалимдер жана директорлор үчүн атайын окуу семинарлары жана мастер-класстар өткөрүлдү. Кеңешме Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан уюштурулду. Ага Талас шаарындагы жана Талас районундагы бардык мектептердин мугалимдери, соцпедагогдор, директорлор жана бала бакча жетекчилери катышты. Январ кеңешмеси өзүн өзү өнүктүрүү аркылуу билим берүүгө умтулуу деген теманын алкагында өтүп, жалпы мугалимдердин иш тажрыйбасын арттыруу менен билим сапатын көтөрүүгө багытталды. Мугалимдердин кеңешмесинин башкы максаты жаңы жылда иш алып баруу боюнча жаңы аракеттерди көрүү жана өткөн жылдын жыйынтыктарына анализ жасоо болуп саналат. 13 январ жума. Бул күнү облустук биргелешкен оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башкы дарыгери Рахат Тойлубаева сасык тумоого чалдыккандардын саны азайып, учурда аталган бөлүмдө 11 бала дарыланып жатканын билдирди. Талас облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Чолпон Сагындыкова 16 январда мектептерде окутуу башталарын белгилеп, класстык кабинеттер 18 градус жылуулуктан төмөн болбошу керектигин эскертти. Белгилей кетсек, республика аймагында акыркы жуманын ичинде курч респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоо менен ооругандар азайган. Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин маалыматына ылайык 19 декабрдан 25 декабрга чейин республика боюнча 32756 бейтап курч респиратордук вирустук инфекция жана 120 адам сасык тумоо менен катталган.
Сиздер автохроникасы менен тааныштыңыздар. Ушуну менен жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программасын жыйынтыктайбыз. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман болуңуздар.